Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор. Мен могу кечээкү болгон окуя боюнча бир өзүмдүн ой пикиримди билдирип кетейин деп чечтим. Сыймык Жапикеев чоң казаттан жанагынтип соттун алдына келип, кыйкырып, ойлорун айтып атса, анан кайра бүгүн могакка бир пост жарыяланыптыр. Аны Айзада Жамгырчиева деген жанагы журналист кыз мен тааныйм, ал мени да тааныйт. Ошол кыз мындай бөлүшүп чыгыптыр да. Мен эме ошону айтып кетейин деп аткам. Тиги Айзада Жамгырчиеванын байкеси түшүнүп атабыз, Дастан Жумабеков деңгээли ошондой экенин түшүнүп атабыз. Анан силер мындай баарыңарга эле ушу комментарий жазып аткандарга айтып кетет элем да, бир мындай ойлонсоңор болобу? Каяктагы бир маданиятты айтасыңар, каяктагы бир эмени айтасыңар, биякта Кыргызстандын келечегине мындай чечилип атат, бир ушундай кадам ташталып атат. Адамдын мүнөзү, алып жүргөнү, ал азыр баары бир эмеспи азыр? Главный өзү таза да туура сөздү айтып атат. Элдин оюндагысын айтып атат ошол жерге барып туурабы? Анан келип алып анан маданият, анан тиндей, анан туура эмес, анан наркоман дейсиңер. Аны андай болсо өзүңөр чыгып айтпайсыңарбы ошол сөздү? Ал башын мондай сайып коюп айтып атат ошол Сыймык Жапикеев. Мен ал менен эч кандай тааныштыгым да жок, билиштигим дагы жок. Болгону түтөп кетесиң да, мондай кылып аткан нерсени көрө албайсыңар, анан өзүңөрдүн бир капкаакта бир коррупционер, паракор байкеңердин колдоп жазасыңар да. Айзада мындай түшүнүп атам, сен өзүңдү мындай сен политиканын адамы эмессиң, сен жөн эле тойдун, анан мондай концерттин эле адамысың. Андай өзүңдү мындай көтөрүп албасаң, таза эле мондай баарыңар эле бир политикага кетип баратасыңар, кичине ойлонгула. Анан кичине эле болсо эле жаза калып, анан дей калып эле алды артыңарды карап туруп иш кылсаңар, мында кичине глобальныйраак ойлонбойсуңарбы? Ал бир эле адамдын эмеси эмес, ал жерде Сыймык Жапикеевдин артында канча деген адамдар турат, ошонун баарын колдоп атат. Анын баардыгы ошондой болуп калабы? Мындай кичине өзүңөрдү дагы ой жүгүртсөңөр.